Шанхай кызматташтык уюмунун саммити улуттук геосаясий тирешүүлөрдүн жана өзгөрүүлөрдүн мезгилинде өттү. Бул аны өзгөчө актуалдуу кылат. Мындай пикирди иш-чаранын күн тартибине кылдатпай кол салган казакстандык серепчилер менен саясаттануучулар билдиришти. Алардын айтымында мындай ири эл аралык иш-чаранын Казакстанда өтүшү өлкөнүн эл аралык аренадагы аброюн жана таасирин арттырат. Жалпысынан республика бүткүлдүгүнүн тарабынан Борбордук Азиядагы маанилүү жана туруктуу өнөктөш катары кабыл алынууда. Жогорку даражалуу чет элдик лидерлердин иш сапарларынын артышы бул нерсени дагы бир жолу тастыктап турат. В целом, проведение саммита ШОС представляет особую актуальность для стран Центральной Азии. Это сотрудничество в энергетической сфере. Жалпысынан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүү Борбор Азия өлкөлөрү үчүн өзгөчө актуалдуу. Бул энергетика тармагында жана зулумдуктун үч күчүнө каршы туруу жаатында кызматташуу. Казакстан Борбордук Азиядагы алдыңкы өлкө. Буга байланыштуу ШКУнун саммитин Казакстандын төрагалыгы астында өткөрүү жалпы уюмдун трансформациясын билдирет жана Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүндөгү жаңы этапты ачат. В развитии Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь речь идет о Биринчиден кеп эл аралык кадыр-барк, имидждик компонент жөнүндө болуп жатат. Шанхай кызматташтык уюму бүгүнкү күндө ыйгарым укуктары боюнча тез өнүгүп жаткан аянтча болуп саналат. Жана бул иш-чарага Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын кызыгуу көрсөткөнү жөн жерден эмес. мероприятию.